Ысык көлдө компроматты ачыкка чыгарбоо үчүн 200 000 сом алып жаткан шектүү кармалды. Ысык көлдө акча каражатын опузалап талап кылгандыгы үчүн шектүү адам кармалды. Бул тууралуу Ысык көл ОИБинен маалымдашты. 27 июль күнү Ысык көл облусу боюнча УМКнын башкармачылыгында Ак Суу районунун Теплоключенко айылынын 57 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Өзүнүн арызында ага белгисиз адам компромат маалыматтарды ачыкка чыгарбаш үчүн андан 200 000 сом акча каражатын опузалап талап кылып жаткандыгын билдирген. Аталган факты Жазык кодексинин 203 беренесинин 1-бөлүгү опузалап талап кылуу менен Ысык көл облусу боюнча УКМКБнын КЖБРинде катталып, Жазык процессинин кодексинин 153 беренесинин негизинде тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн материалдар Ысык көл ОИБинин тергөө кызматында өткөрүлүп берилген. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иштердин натыйжасында акча каражаттарын опузалап жаткан шектүү адамдын өздүгү аныкталып, ал 49 жаштагы Каракол шаарынын тургуну болуп чыкты. 30 июль күнү Ысык көл ОИБинин тергөө кызматына жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн тергөө ыкчам иштеринин натыйжасында шектүү кармалып, анын автоунаасынын ичинде жактоочунун катышуусунда далил зат катары 150 000 сом өлчөмүндө акча каражаттары табыла алынды. Буга чейин Ысык көл облусундагы кырдаал кооптуу болуп жатканын премьер-министр Кубатбек Бороновдо да маалымдады. Бишкектеги күндүзгү стационарларда кайрылгандардын саны азайды. Бирок региондордо абал оор бойдон калууда. Айта кетсек, бул Жалал Абад облусу, Ош шаары жана Ысык көл облусу. Ысык көл облусун айта турган болсок, жайдын келиши, эс алуучулардын келиши менен ал жакта илдет кескин көбөйдү. 2020 июнь айында эс алуучулардын саны 3000 адамдын тегерегинде түзө турган болсо, 20 июлга карата бүгүн көрсөткүч 10 000 адамды түздү деп белгилеген ал. Ысык көл облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев да жыйында кырдаалдар оорлугун айтып, тиешелүү кызматкерлерге ордунун алдын алуунун тапшырмасын койду. Жети Өгүз районунун акими Ысык көл облусундагы Бишкекте ыктыярчылардын баарын сага жиберем. Координатор Жети Өгүз районунда врач жетишпейт да, мага эч ким чалса башым менен жооп бересиң. 5 врач жибересиңби, 10 врач жибересиңби, Жети Өгүздөгү абалды турукташтырсын, деди облус жетекчиси жыйында. Булак Назар Ньюс. Жети Өгүз районунун акими угуп атасызбы? Азыр бүт сага төлөшөм. Ысык көл областындагы Бишкектеги бүт волонтердун баарын сага жиберем. Сенин телефонуңа дары-дармек, эмне врач, эмне бүт сага келет азыр. Бул 3-4 күнүн ичинде Жети Өгүз бизде 1-чи орунда турат азыр. Ысык көл областында кичи абал кооптуу болуп баратат Жети Өгүз районунда. Координатор Жети Өгүз районунда мындан ары аким мага чалып врач жок десе башы менен жооп бересиң. Азыр элдин көзүнчө сизге эскертүү. Ооз эки. Ар бир райондун акими менен сүйлөшөсүң. Жети Өгүз районунда болгон врачтардын баарын обеспечить кыласың. Азыр 3 врач жиберип атабыз. Мен аны билбейм. 3 врач жибересиң, 5 врач жибересиң, 10 врач жибересиң, өзүң барасың. Жети Өгүздөгү абалды турукташтырасың.